Жаштардын жосунсуз жоругу коомчулуктун кыжырын келтирүүдө. Инспектор Мирлан Талайбеков соц тармакта өмүрү менен кош айтышууга аз калган жигиттин видеосу менен бөлүштү. Анда машинанын терезесинен белине чейин чыгып алган бала кулап дөңгөлөктүн алдында кала жаздаган. Видеонун астында комментарийлерде жазаны катаалдатуу керектигин айтышууда. Молодежь демонстративно нарушает ПДД. Зачастую не осознают, что подвергают опасности не только себя, но и окружающих. Недавний инцидент, когда молодой человек выпал из окна автомобиля и едва избежал попадания под его колеса, ярко иллюстрирует, насколько хрупка человеческая жизнь. Ему невероятно повезло. Для многих подобные действия воспринимаются как развлечения или способы самовыражения. Но если взглянуть глубже, такие ситуации требуют серьезного внимания и контроля. Постоянное напоминание о важности соблюдения ПДД, безусловно, необходимо, но этого недостаточно. Важно формировать у молодежи осознанное отношение к безопасности на дороге. Я продолжаю выступать за повышение культуры и соблюдение правил дорожного движения, поскольку убежден, что только через системную работу можно предотвратить подобные случаи и сохранить жизнь. Орусия. Элчи Бөкөнтаев кыргыз балдарын орус тилинен тест берүүдөн бошотууну сунуштады. Кыргызстандын Орусиядагы элчиси Кубанычбек Бөкөнтаев 28 мартта Москвадагы мамлекеттик думанын депутаты агартуу иштеринин комитетинин төрагасынын ордун басары Алена Аршинова менен жолукту. Анда эки өлкөнүн өз ара алака катнашы, байланыштуу маселелер талкууланды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги элчи негизинен билим берүү, миграция тууралуу сөз кылганын билдирди. Жолугушууда Орусиянын мектептеринде кыргызстандык жарандардын балдарын окутуунун айрым аспектилерин талкууланды. Элчи орус тили. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Севашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Кыргызстандын конституциясында расмий тил катары бекитилгенин, миграциядагы кыргызстандыктардын балдарын окууга кирүүсүнө орус тилинен тестирлөөдөн бошотуу маселесин кароону сунуштады деп жазылган маалыматта. Элчи ошондой эле Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдиктин мүчөсү катары бул уюм тууралуу келишимдин шарттары сакталышы керектигин белгилеген. Тим мамлекеттик думанын өкүлү буга кандай жооп бергенин маалымдаган жок. Орусияда соңку учурда мигранттарга карата мыйзам, талап, эреже катаалдап барган сайын тыюу, чектөө көбөйүп жатат. Былтыр жаңы окуу жылы башталганда кыргызстандык мигранттар Орусиядагы мектептер балдарын кабыл алуудан баш тартып жатканын айтып чыгышкан. Мамлекеттик думада мигранттардын үй бүлөсүн өлкөгө алып келүүгө тыюу салуу демилгеси көтөрүлгөн. Орусиянын агартуу министрлиги мектептер менен бала бакчаларга орус тилин жакшы билбеген мигранттардын 3төн ашык баласын кабыл албоону сунуштаган. 2024 жылы Орусиядагы кыргызстандыктардын саны дээрлик 2 эсе кыскарып 350 миңге чейин азайган. Бирок бул өлкөдөн келип жаткан акча көбөйгөн. Январь-ноябрь айларында 2 миллиард 565 миллион доллар келип түшкөн. Бул 2023 жылга салыштырганда көбүрөөк. Булак, Азаттык медиа. Садыр Жапаров Эрдоган менен Туркиядагы абалды талкуулады. Президент Садыр Жапаров Туркия лидери Режеп Тайып Эрдоган менен телефон аркылуу сүйлөшкөнүн өлкө башчынын маалымат кызматы билдирди. Анын жүрүшүндө Жапаров Эрдоганды жана бүтүн түрк элин Орозо айт майрам менен куттуктап, ушул ыйык күнү тынчтык, жакшылык жана береке каалады. Президент Туркиядагы соңку окуяларга байланыштуу тынчсыздануусун айтып, Бишкектен кырдаалды дайым байкап тургандыгын, кырдаал тез арада Турукташ шаарына үмүт артарын билдирди. Ал Туркия жетекчилигинин тынчтыкты, ынтымакты жана өлкөнүн туруктуу өнүктүрүү боюнча аракеттерин колдой турганын белгиледи. Жапаров кыргыз-түрк мамилелеринин динамикалуу өнүгүүсүн канааттануу менен белгилеп, Эрдогандын Кыргызстанга жасаган сапары тарыхый мааниге ээ болгонун жана эки өлкөнүн стратегиялык өнөктөштүгүнө жаңы дем бергенин айтты. Буга байланыштуу жетишилген макулдашууларды өз убагында жана сапаттуу ишке ашыруунун маанилүүлүгүн белгилеп өттү. Эки өлкөнүн лидерлери
лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулап, аларды ишке ашыруу боюнча пландарды белгилешти. Эки өлкөнүн лидерлери эки тараптуу жана көп тараптуу өз ара аракеттенүүнүн актуалдуу маселелерин талкуулап, аларды ишке ашыруу боюнча пландарды белгилешти. Булак, Спутник KG. Çekin! Çekme! Азия чемпиондугунда алтын медаль уткан Айпери Медет кызы япон кыздары менен тренд бийледи. Бул тууралуу видео Бириккен күрөш уюмунун социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Айта кетсек, Айпери Медет кызы Иорданиянын Аман шаарында өтүп жаткан күрөш боюнча Азия чемпиондугунда алтын байге уткан. Муну менен ал 3-чү ирет Азия чемпиону болду. Буга чейин ал 2022 жылы Улан-Батордо жана 2024 жылы Бишкекте өткөн Азия чемпиондугунда алтын байгеге ээ болгон.